Bismillahirrahmanirrahim. Süfyan әс-Сәури айтады. Мен бұл дүйнөдө адамдардын көңүлүн көтөрүп, алардын жүрөгүнө кубаныч тартуулагандай улуу жана мыкты ибадат таба албадым да, көрө албадым дейт. Момундай болгон мыкты көрүнүштө туруп сүйлөөнүн өзү кайсы бир инсандын биздин сөзүбүздү көрүш үчүн, угуш үчүн телефонун ачканда балким көңүлү көтөрүлөр деген мыкты жерди тандадык. Динде бир сөз бар. Имататул ада ани тарик фа иннаху лака садака. Жолдон коомчулукка, адамзатка, айбанатка, мейли момунга, мейли мусулман, кафирге болсо дагы зыян бере турган шакты, же тикен, же ташты, же бир ишени обочолонтуп, атайын алыска алып барып таштап коюу Аллахтын жолунда чоң садака кылган менен сообу бирдей деген. Ал эми адамдардын көңүлүн көтөрүп, алардын жүрөгүнө кубаныч тартуулап, ууртуна жылмаюу чакырган эң мыкты сөздөрдү айтып, көңүлүн көтөрүү, жолдогу жаман нерселерди алып койгондой эле чоң садака жана ибадат. Келгиле, андыктан көңүл көтөрөлү. Бирөөлөрдүн ууртуна жылмаюу чакырып, сөздүн эң мыктысын тандап, ширелүүсүн, салмактуусун, уккулуктуусун сүйлөп, ибадат катары садака кылганга жетишели. Айланабыздагы эң мыкты көктөм көгүлтүр аймактагыдай сөзүбүз дагы өзүбүзгө жараша мыкты болсун. Көңүл көтөргөнгө не жетсин. Сиз көңүлүн көтөрө турган адамдардын ичинен сап башында атаңыз менен апаңыз, ага ини же карындашыңыз, жаздыкташ жарыңыз жана каныңыздан жаралган уулуңуз менен кызыңыздын бар экенин уnuта көрбөң. Бар болуңуздар.